Саламатсыңарбы балдар, бүгүнкү тема маалыматтар базасы жана маалыматтар базасын башкаруу системасы. Бүгүнкү сабактын максаты бул сабактан силер маалыматтар базасы жөнүндө түшүнүк ала аласыңар жана ошол маалыматтар базасын уюштуруунун негизги информациялык моделдерин окуп үйрөнөсүңөр жана информациялык система түшүнүгүн окуп үйрөнөсүңөр. Ошол эле учурда маалыматтар базасын башкаруу системасын окуп үйрөнөбүз жана ошол маалыматтар башкаруу системасынын негизги объектилери жөнүндө маалымат ала аласыңар. Жаңы темага кирүүдөн мурда өтүлгөн темаларды кайталоо максатында бул жерде суроолор түзүлдү. Бул буга чейинки өтүлгөн темалардын ички мазмунунан алынды. Таблицалык процессор деген эмне? Математикалык жана логикалык формулалар менен иштөө кандайча жүргүзүлөт ошол таблицалык процессордо. Биз Excel таблицалык процессорунда иштегенбиз. Жана таблицалык процессор графикалык объекттер менен иштөө кандайча жүргүзүлөт. Алар диаграмма, смарт-арт, картинкалар, таблицалар ушулордун баары менен кандайча иштейбиз. Ошол суроого жооп берели. Андан кийин Excel таблицалык процессордун файлдык форматы, биз Excel'да файл түзүп, кандай формат, файлдык формат кандай болот, жолбосун кеңейтилиши, андан таблицалык процессордун маалыматтын типтери, кандай маалыматтардын түрлөрү менен иштей алабыз. Таблицалык процессте кандай типтери бар. Ушул суроолордун баарына жооп бергенге аракет кылалы. Эгерде эсиңерде болбосо, анда конспективтерди ачып, ошол суроолорго жооп тапканга баарыбыз аракет кылабыз. Анда бүгүнкү жаңы теманын планы бул биринчи маалыматтар базасы жөнүндө түшүнүк алабыз. Экинчи информациялык система түшүнүгүн үйрөнөбүз. Үчүнчү маалыматтар базасын уюштуруунун моделдери. Төртүнчү маалыматтар базасын башкаруу системасы жана анын негизги объекттери. Бешинчи болсо сабакты бышыктап жыйынтыктайбыз. Жана ушул сабакта колдонулган түндө түшүнүктөр бул жерде берилди. Бул аябай түндө түшүнүккө бай тема экен. Анда биринчи план маалыматтар базасы деген эмне? Маалыматтар базасы деген бул объекттердин абалы жана алардын башка бир нече предметтик областтар менен болгон өзара байланышы, атайын аныкталган эрежелер менен белгилүү бир структурада уюштурулган маалыматтардын топтому. Жөнөкөй тилде айтканда бул жерде бир топ маалыматтардын топтому бар. Ошол маалыматтар ичинде бул объекттер жөнүндө бир топ объекттер жөнүндө маалымат дейли. Ошол объекттердин ар түрдүү касиеттери, ал объекттердин башка бир предметтик областтар менен байланыштары. Ошол маалыматтар баардыгы атайын бир эреже аркылуу бир структурага салынган маалыматтар топтому бул маалыматтар базасы болуп эсептелет экен. Эми маалыматтар базасы бул информациялык моделге бир мисал боло алат. Биз модель деген теманы мурда өткөнбүз. Модель деген бул кандайдыр бир реалдуу объекттин жөнөкөйлөтүлгөн окшоштугу. Моделдин эки түрү бар. Бул материалдык жана информациялык. Маалыматтар базасы ошол информациялык модельдин бир мисалы боло алат экен. Бул сүрөттөн байкагандай, карасаңар, бул жерде маалыматтар баары бири-бири менен байланышта. Бул маалыматтар базасынын бир графикалык сүрөттөлүшү болуп эсептелинет. Экинчи пландан да биринчи план түшүнүктүү болгон болсо, экинчи план бул информациялык система. Информациялык система бул колдонуучу ар бирибиз өз убагында керектүү информацияны камсыз кылып берүүгө арналган аппараттык жана программалык камсыздоо. Бизге керектүү информацияны керектүү убагында информация менен керектүү убагында камсыз кылып берген
аппараттык жана программалык жабдылыш бул информациялык система болуп эсептелет. Информациялык система негизги эки функцияны аткарат. Бул биринчиси маалыматтарды сактоо, экинчиси болсо маалыматтарга жетүүгө доступ берүү. Доступ деген бул дайыма орусчасын колдонгон үчүн ошентип жаздым. Кыргызчага отургондо укук деген сыяктуу болуп которулат, мүмкүндүк берүү же болбосо маалыматтарга жетүүгө доступ берүү бул негизги функциясы. Эми карагыла, мисалы информациялык системаларга. Мисалы шаарлардын сурап билүү кызматы. Мисалы дейли бизге кимдин кандайдыр бир мекеменин телефон номери керек болду. Анда сурап билүү кызматына чалып эле ошол жактан биз ошол мекеменин номерин, телефон номерин же болбосо географиялык адресин ала алсак болот. Бул сурап билүү кызматы, бул бир информациялык система болуп эсептелет. Жана транспорттук информациялык система. Мисалы транспорттук информациялык системага мисалы поезддердин же болбосо самолеттордун учуу расписаниясы берилет. Жана ошол эле учурда ошол самолетко же болбосо поездге билет алуу сыяктуу кызматтарды сунган бул транспорттук информациялык система. Бул дагы бир информациялык системанын мисалы боло алат экен. Түшүнүктүү болду информациялык система? Түшүнүктүү болгон болсо, анда кийинки планга өтөбүз. Үчүнчү план. Үчүнчү план бул маалыматтар базасын уюштуруунун моделдери. Маалыматтар базасын уюштуруунун негизги 3 модели бар. Бул биринчиси иерархиялык модель. Иерархиялык модель мында объекттер деңгээл боюнча жайгашып, өз ара байланышып турат. Ар бир объект өзүнүн ылдыйкы деңгээлде жайгашкан, ар бир объект өзүнүн ылдыйкы деңгээлде жайгашкан объект менен байланышы мүмкүн. Мисалы, Windows операция системасынын файлдык системасы. Байкаган болсоңор, бул сүрөттө файлдык система берилген. Мисалы, локалдык диск C-ден бул 2 папка бар, папканын ичинде дагы папка бар, папкалардын ичинде мисалы файлдары бар. Бул деңгээл боюнча жайгашып атат. Силер тарыхтан иерархия деген түшүнүктү да алгансыңар. Мында деңгээл боюнча. Бул маалыматтар базасын уюштуруунун иерархиялык модели болуп эсептелинет. Андан кийинки модели бул тармактык модель. Тармактык модель бул объекттер ортосунда чексиз байланышты чалдырган жана уюштурган модель болуп эсептелинет. Мисалы, буга глобалдык интернет тармагы. Интернетти баарыбыз билебиз, Интернет деген бул Interconnected Networks деген сөздөрдүн кыскартылышынан алынган. Бул тармак ичинде тармак же болбосо бириктирилген тармактар деген маани түшүндүрөт. Бул жерде, бул модельде объекттердин ортосунда чексиз байланыш бар. Мисалы, бул объект менен бул да байланышы мүмкүн, бул объект менен бул да байланышы мүмкүн. Мында байланышка чек коюлбайт. Байкаган болсоңор, бул жер жүзүндө, мисалы, интернет тармагында колдонулганда биз радио толкундар аркылуу чексиз байланыш түзүлөт. Түшүнүктүү болдубу бул тармактык модель? Андан кийинки модель бул реляциондук модель болуп эсептелинет. Реляциондук модель бул таблица түрүндө берилген модель. Реляциондук маалыматтар базасы бир же бир нече таблицалардан турушу мүмкүн. Жана ошо реляциондук маалыматтар базасында ошо таблица түрүндө берилген маалыматтар базасында жолчу запись деп аталат. Ал эми мамыча поле деп аталат. Эми записте бир объект боюнча жалпы маалымат. Ал эми поледа
поляда бардык объекттердин бир эле касиети боюнча маалымат берилет. Запись деген демек бул жолчо, поля деген мамча болуп эсептелинет экен. Реляциондук модель түшүнүктүү болду. Бул маалыматтар базасынын уюштуруунун негизги 3 модели болду. Анда түшүнүктүү болсо, кийинки планга өтөбүз. Кийинки 4-чү план бул МББС бул маалыматтар базасын башкаруу системасы жана анын негизги объекттери. Эми маалыматтар базасын башкаруу системасы деген эмне? Бул маалыматтар базасын түзүү, аны сактоо жана берилген запросторго же болбосо талаптарга жараша маалыматтар менен камсыз кылган программалык камсыздоо болуп эсептелинет. Мисалы, МББСга бир мисал бул Microsoft Office Access программасы. Бул бир МББС болуп эсептелинет. Орусчасы СУБД, система управления базами данных. Эми ушул МББСнын негизги объекттери жана ошонун бизге сунган мүмкүнчүлүктөрү. Башкача айтканда, МББСда биз эмнелерди жасай алабыз? Бул биринчи маалыматтар базасынын структурасын биз каалагандай түрдө түзүү мүмкүнчүлүгү. Экинчиси бул маалыматтар базасын маалыматтар менен толтуруу. Андан кийинки бул маалыматтар базасынын ички мазмунун жана структурасын редакторлоо мүмкүнчүлүгү каралган. Жана маалыматтарды сортировкалоо мүмкүн бул МББСда. Жана маалыматтар базасында издөө жүргүзө алабыз. Ошол эле учурда керектүү маалыматты мониторго же болбосо кагазга чыгаруу мүмкүнчүлүгү бар. Жана маалыматтар базасын коргоо же болбосо защита бул ар кандай коддор аркылуу маалыматтар базасын коргоо мүмкүнчүлүгү да каралган. Бул МББС бизге сунган мүмкүнчүлүктөрү болуп эсептелинет. Эми МББСнын негизги объекттери. Бул биринчи таблица. Таблицаны биз өйдөдө аныктама бердик. Таблица деген бул жолчо жана мамчалардан турган тек бурчтук түрүндөгү маалымат берүү бир ыкмасы. Бул реляциондук маалыматтар базасы да таблица түрүндө берилет дедик. Демек, бул базасы бири-бири менен байланышкан бир нече таблицалардан турушу мүмкүн экен. Өйдөдө да айттык, жолчосу запись, мамчасы поле. Форма. Форма деген эмне? Форма деген бул маалыматтарды киргизүү жана редакторлоо ыңгайлуу болуш үчүн түзүлгөн жардамчы объект. Форманы биз силер көрүп жүрөсүңөр. Мисалы, жаңы электрондук почта ачууда силерге жаңы форма ачылат. Мисалы, фамилия, имя деп атыңардын атын, туулган жылыңар жазыла деген пункттардан турган форма чыгат. Ошол форманы толтуруу аркылуу силер катталасыңар. Форма ошол сыяктуу эле СУБД же болбосо МББСда дагы ошол маалыматтарды киргизүү же редакторлооду дагы ыңгайлаштыруу үчүн форма түзүп алабыз. Запрос кийинкиси. Запрос бул колдонуучу издөдө, кандайдыр бир маалымат издөдө же болбосо сортировкалоодо колдонгон командалар жана алардын параметрлери бул запрос болуп эсептелинет. Отчет. Отчет бул ошол берилген запростун жыйынтыгында чыккан маалыматтардын таблицасынын печаттоого даяр түрү бул отчет болуп эсептелинет. Түшүнүктүү болду? Бул МББСнын негизги объекттери болду. Анда түшүнгөн болсок, сабакты бошоктоо максатында бул жерде силер ушул жогоруда айтылган маалыматтардын ичинен эле
бир топ суроолор түзүлдү. Эми окуучулар видеону жакшылап сабакты уккан болсо, анда ар бир окуучу ушул бышыктоодо берилген суроолорго жооп бергенге аракет кылгыла. Маалыматтар базасы деген эмне экен, информациялык система жана анын функциясы жөнүндө, маалыматтар базасын уюштуруунун моделдери, тармактык модель жана анын өзгөчөлүктөрү, записьте кандай маалымат сакталат, МБС деген эмне, МБСнын мүмкүнчүлүктөрү жана МБСнын негизги объекттери. Бул суроолордун жооптору баары жогору жакта айтылып өттү. Демек, баарыбыз ушул суроолорго жооп беребиз. Анда тапшырма. Тапшырма ушул теманы конспектлеп окуп, аныктамаларды жаттайсыңар. Жана каалоочу окуучулар интернеттен дагы кошумча маалыматтарды, ушул сабакта айтылбай калган маалыматтарды кыскача дептерге жазсак болот. Тапшырма түшүнүктүү болгон болсо, анда саламатта калгыла.